Оончу жана аткаруучу Кубек Калыковго экинчи ирет операция жасалды. Бул туурасында музыканттын кызы Айбери Калыкова аркылуу белгилүү болду. Айтымында Кубек мырзага мындан 13 жыл мурда протез коюлган. Бул ирет ошол протез жаңыланды. Атамдын операциясы ийгиликтүү болду. Жамбаш сөөгүнө протез коюлду. Сабырбек Жумабеков агайыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындай операцияны атама экинчи жолу жасап жатасыз. Биринчиси февраль айында дал менин туулган күнүмдө болгон. Шүгүр, азыр жакшы. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун бардык кызматкерлерине, травматология бөлүмүнүн ишкерлерине терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жан атам, Алла шыпаасын берсин. Тезирээк чуркап баштаңыз. Неберелериңиз сизди сагынды. Апам экөөңүздөр эч оорубаңыздар, деп жазат ал билдирүүсүндө. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садбакасова баламды жоготкондо өзүмө кол салышым мүмкүн болуп турду, дейт. Гүлшайыр Садбакасова былтыр оор жоготууга учурап, уулу Эркин мезгилсиз дүйнөдөн кайткан эле. 1 жылдан бери биринчи жолу интервью берип, жүрөгүндөгү кайгысы, жоготуусу менен бөлүшүп, кайраты, сабыры менен таң калдырды. Анда маек назарыңыздарда. Өткөн жылы оор сыноо болду. Ден соолугума, жан дүйнөмө, жашоомо оор таасирин тийгизген жыл болду. Кара чечекей уулум Эркинден былтыр 25 август күнү ажырап калдым. Андан 1 ай мурун коронавирус илдети менен ооруган эле. Эркинтайым жакшы дарыланып чыккан. Негизи жүрөгү ооруп каттоодо турчу. Андан сырткары аллергиялык астмасы бар эле. Ошондон улам кыйналып жүргөн. Баладан ажырап калуу өтө оор экен. Бул нерсени адам баласы жырткычка, жылаанга да каалабайм. Оор күндөрдө моралдык жактан колдоону элимден алдым. 2000-3000 деп көңүл айткан билдирүүлөр келип жатты. Номеримди таап алып чалып жатышкандарына таң калдым. Демек элиме мен керек экенмин дедим. Элдик адам экенимди мен ушундан билдим. Чыйралып, түздөлүп, кайрадан жашоого аралашканыма эл таасир берди. Бир туугандарым такай жанымда болушту. Анткени ал күндөрдө өзүмө өзүм кол салышым да мүмкүн болуп турду. Баламдын аркасынан кетип калайын дедим. Сайкалыма да ыраазымын. 4-5 ай жанымдан карыш жылган жок. Өзү ыйлап боздоп отурса дагы кызым апалап көңүлүмдү алып турду. Экөөбүз тең 5 маал намазыбызды окуп, Куран менен жашап калдык. Жараткан канча жашоо берсе, ошончосунда уулум менин жүрөгүмдө болду. Досторума да ыраазычылык. Мырзалар менен иш алып барган мага ыңгайлуу болгон үчүнбү? Досторумдун 80% эркектер. Тикеден тик туруп жанымда болушту. Көзүмдө ирмелип турган жашымды чуркап келип аарчыган. Жакшы сөздөр менен жүрөгүмдөгү жашымды аарчыган, бүгүлүп турган Гүлшайырды түздөгөнгө аракет кылган кесиптештериме, кыз бырактын мурдагы мүчөлөрүнө ыраазычылык айтам. Уулум Эркин башкача бала болчу. Башка балдарга окшоп көчөгө чыкчу эмес. Сабак окуп эле көбүнчө үйдө отурду. Француз, испан, англис, корей, түрк тилдерин үйрөнүп алган. Тилге кызыгуусу өзгөчө эле. Мага да, сайкалга да аябай жакын болду. Мага айтпай туруп Канадага, Кипрге жогорку окуу жайга тапшырып өтүп кетиптир. Балам, алыска жибергенден корком, жанымда эле болчу дедим. Макул болуп Бишкекте дипломатиялык академияга өтүп окуп жаткан. Бир күнү сүйүнүп мага телефон чалды. Биринчи курсту жакшы окуп бүтсөм, мени чет өлкөгө окууганы жиберишет экен деди. Биз да сүйүндүк. Өтө боорукер, көңүлчөк, бирешен бала эле. Аны байкачумун, бирок көзү өткөндө билдик. Ал жардам бербеген адам калбаптыр. Баламдын чыгармачылыкка шыгы бар эле. Аябай ырдагысы келчү. Мага бир эле жолу айткан. Баарыңар эле ырчы болуп кетесиңерби? Жигитке тиешелүү эле кесип тандачы балам. Учуру келгенде ырдай бересиң десем макул деген. Бирок досторуна ырдагым келет деп айтчу экен. Аларды угуп ого өтөр жаман болдум. Каалоосун аткарып койсом болмок экен. Короого газон өстүргүсү келчү. Койчу, короодо түркүнчөп өсүп турат го. Газон десең, сакалын кырып койгон кишилерди элестете берем десем, каткырып күлүп калчу. Арман көп болот экен. Газонун өстүрө берсе эмне? Канадасына жөнөтүп койсом болмок, ырдатып койсом эмне деген ойлордун аягы бүтпөйт. Аябай мага жакын эле. Ооруп калсам шып деп бөлмөгө кирип келчү. Каралдым. Чоң максаттары бар эле. Эмнегедир эле Канадага баргысы келчү. Барбай калды. Француз тилин аябай жакшы билчү. Парижге баргысы келчү. Кичинесинен эле көп энциклопедия алып берсем, баарын окуп жаттап алчу. Билимге өтө жакын. Намаз баштайын деп эле тилим келбей баштай албай жүргөм. Сайкалга айтсам, Эркинден үйрөнүңүз деди. Көрсө, ал эбак эле билчү экен. Менин дааватчым да Эркин болгон. Уулум менен акыркы жолу каза болоруна 1 күн калганда телефон аркылуу сүйлөшкөм. Келчи, сагындым сени десем, барам апа деди. Пандемия учуру эмес беле.
кофе саткан жерге ишке кирип алыптыр эле. Мейли иштей бер деп койгом. 25 август күнү кечинде жаман кабар келди. Сайкал экөөбүзгө оор болду. Ал 2-кабатта, мен 1-кабатта айлап жаттык. Эмне сүйлөп, эмне кылганымды билбей калдым. Сакуда мен да аябай оорудук. Ооруканадан башыбыз чыкпай калды. Мезгилге алыбыз жетпейт экен. Убакыт өтүп, кечээ жакында эркиндин жылдыгын бердик. Чыгармачылыкта баарыбыз эле аксадык. Эч кимдин маанайы да, каалоосу да болбоду. Сайкал өзүнө да, кыз буракка да көңүл бурбай, мен такыр эле четтеп кеттим. Эркинтайым деп темабыз ошол болуп калды. Кыйкырып ыйлап алам мен. Сайкал болсо ичинен үнүн чыгарбай ыйлайт экен байкушум. Бир күнү сайкалга минтип отура берсек болбойт. Сен чыгармачылыкка аралаш, өлгөндүн артынан өлбөйт экенбиз деп борборго жибердим. Иш чараларга аралашып калды. Учурда мен кыз бурактын акыркы курамына көңүл эле бурбай калгам. Чынын айтыш керек. Сайкал эле жетектеп, ырларын жаздырып келет. Күч кубат деле жетет. Жакшылап киришсем топ дүңгүрөп эле кетчүдөй. Билесиңби, ошол каалоо жок болуп калат экен адамда. Ушунун айынан Сайкал экөөбүз да ызылдашып кетебиз. Бүгүнкү күндө мен тарбиялап өстүргөн кыздардын саны 350 болуптур. Азыр топто көпкө жүргүсү келишпейт. Анткени жеке ырчы катары жүзү таанылышы керек. Ошол үчүн ырчылардын 98% жеке ырчы болом деп далалат кылышат. Мурункудай мыкты үндүн ээсин таап, аны топко кармап туруш кыйын. Ошого карабай Сайкал иштеп жатат. Кыз бурак менен Сайкал мамлекеттик иш-чараларга катышып жатат. Буга сыймыктанам. Көп кыздар таланттарын үй-бүлө бактысына алмаштырып кетишкен. Чоң таланттары бар, бирок чыгармачылык экинчи планга жылып, үй-бүлө, тиричилик менен калган кыздарым көп болду. Бирок шоу бизнесте аты чыгып жүргөн көп кыздар балдарым бар. Буга аябай сыймыктанам. Анткени мени үйрөткөн жолдо басып, талантын барктап келе жатышат. Эми адам болгондон кийин жашоонун жаманын, жакшысын көрөт экенсиң. Такыр күтпөгөн адамдан жамандык келген учурлар да болду. Табышмактуу дүйнөдө эмнелерди гана көрбөдүк. Өкүнүп калган учурлар да жок эмес. Бирок өкүнгөндө эмне? Кудайга 1000 мертебе ыраазымын. Мурункудай сениби шашпа деп кектеп калчу Гүлшайыр жок азыр. Бар нерсеге, баскан жолунун жаманына, жакшысына шүгүр кылган Гүлшайырга айланды. Тоо кылам, шүгүр кылам, баарына ыраазымын. Алдыда пландарым чыгармачылыкка аралашып, Сайкалдын, кыз бурактын чыгармачылыгына басым жасайм деп турам. Пландалган концерттерибиз бар эле. Аларга даярдык көрөбүз. Кыз бурактын 45 жылдыгы келе жатат. Киного тартылууга сунуш түшкөн. Эч көңүлүм келген эмес. Эми өзүмө келип алсам, ошол ролду ачып берсем деп тилек кылып турам. Эң негизгиси бар бололу, тынч бололу, аты жаман оорудан алыс бололу. Жаркылдаган жашообузга кайталы, элибиз аман болсун.